Байкеңиз сизге белек түрүндө өткөрүп берип атабы же сатып алуу сатуу келишим аркылуу үйдө өткөрүп берем деп жатабы, анын мааниси жок. Анткени экөө тең укуктарды пайда кылат. Экөөнү тең мамлекеттик каттоодон өткөрөсүз. Маселе канчалык мамлекеттик алымды төлөйсүз жана кээ бирки өзгөчөлүктөрү бул үй бүлөгө байланыштуу болот. Башкача айтканда белекке сиз аркылуу өткөн нерсе ал сиздин гана менчигиңиз болуп калат. Демек ушундай өзүнүн бир өтө маанилүү жерлери бар. Сиз ар бир адам өз жагдайыны, өз эбесини, шартыны карап туруп тандап алса болот. Бирок экөөсүндө тең укук өтөт. Менчик укугу өтөт, катталат. Сизге кесиптик юридикалык колдоо керекпи? Наномат юридикалык компаниясы юридикалык кызматтардын бардык түрүн көрсөтөт. Корпоративдик укук, үй бүлө укугу, жарандык талаш-тартыштар, кыймылсыз мүлк, эмгек укугу. Биздин тажрыйбалуу юристтер сизге индивидуалдык мамиле, жогорку кесипкөйлүк жана кызыкчылыктарыңыздарды максималдуу коргоону камсыз кылат. Биз ишенимдүүлүктү жана купуялуулукту кепилдеп, ар кандай татаалдыктагы маселелерди чечебиз. Биз менен байланышыңыз жана ишенимдүү колдоо экенине ишениңиз.